Так, эртең менен дагы могуна бир кунан сода алчулат эл топтоп. Бою 1.50 плюска дейм. Канча келип калдың Зака, айтып кой. Сол көңүлүмөн 100га өтүп берди бар. 100га сода алдыбы? Көңүлүмөн өтүп берди. 100га сода алып жатыр кыскасы мына. Бел ушундай экен эси жанагы. Тоонарына базардын аябай кызган жерине келип калдым. Азыр сиздерге кандай болгон маалымат алып кой. Эмне болду байке? 112 болду. Биеби? 112 миңге сатылып тур мына. Ушул азырча Бою 1.65 болгон жеме экен, бие экен. 112 болду азыр? 70. 170 болду. 70 миң эле. Жөн эле 70 миң болду. 112 экен. 70те кире бербейм. Коюң, 70ке болбой калат го дейм. Реально эле. Сен сен эле кымбаттап. Жок, мен кымбаттатпадым да, мен. Реально киргизден 112 миңге. Болду. 112 болуптур мына. Беби ат. Бие экен. Бие. Миңичпе мына. 112 миңге сатылды. Мына бой 1.60тан жогору да. 1.65ке барса керек. 65ке барат да? Чоң экен негизи. 112 миңге жакшы сода болду. Сокулукта эртең менен Моолтай, Данчакта экен 74 миңге сатылды 1 жаштык. Бою 1.45ке барат же барбайбы? 1.40-ка? 1.40-ка барат экен мына. Ушултай 74 миң сом болду. Моол ат 95 миңге алынган экен, 3 миң сом пайда бериптир. Мына көрүңүздөр. Элдер топтолуп. Сатылды ошунда? Канчага? 99 миңге сатылыптыр. 95ке алды эле өзү байкебиз, кайра 99га саттыр мына. Рабочий ат. Ишке. Ол 1 жаштагы тай 60.500 сомго сатылыптыр. Бою 1.40га чыгат. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум жылкы сүйүүчүлөр, урматтуу биздин катталчулар, чет жактан көрүп жаткан, Кыргызстанчы көрүп жаткан биздин мекендештер. Бүгүн 7-июл болду. Чүй областы Сокулук району Сокулуктагы жылкы базарында. Эртең менен 7ден 36 мүнөт өттү. Эртең менен тартайын дедим, күн ысып кетсе телефондагы жанагы тартпай калтат. Азыр анча-мынча сода болуп калган жерлерди көрсөтөм. Кече жазган ар бир адамдардын комментарин окугам. Сиздер атты көп тарт деп жазган экенсиздер. Анан тай, колунду бие деп дагы жазган экенсиздер. Азыр ар бир жылкыны бирден көрсөтөм азыр буйса. Бул базарга келсеңиздер, Моол дөңчөдө негизи аттар постоянный болот. Азыр ат негизи Моолда бир байкебиз минип турат. Бир ат, 2, 3, 4 гана ат турат, 4 баш гана ат. Аттын ушу 4 аттын болгонун көрсөтүп берейин. Может саат бир 9-дарда да келип калса көрсөтүп берем. Чап, канча деп атасыз атты? 180. Жашы канча? 4 жаш жаңасы экен. Улак эмелери барбы, өнөрлөрү? Баасы 180. Бою канчага барып калат? 1.55тен өйдө. Бирек бастырып койбойсузбу шеп, мына бир көрсөтүп кол жана. Кече элдер ушундай ат көп сурашты эле. Баасы 184 жаш. Номериңиз барбы? YouTube'га кирип коюн. Мен тарткан жок. Жо, сиздин мына белиңизден ылдый тарттам да. 0501 11 21 23. Бою 1.55 жогору экен, баасы 180 сурады. Биздин катталуучулар негизи карапайым адамдар көбүнчө мондай жакшы сурашат. Сиздер үчүн постоянно издейм. Балбан жигит, канча бул? 80. Рабочий атпы? 75ке берет. Сиздики алманба? Баасы 80 миңде 75ке берет экен. Негизи бул жигиттин обязательно номерин алайын. Себеби ушундай издегендер болушу мүмкүн. Алманабын жашы канча? 2,5 жаш. Жигит, ар бир бастырып коюң бир. Мына ишке, жумушка издегендер болсо, мына баасы 75ке берет экен мына. Бою где-то 1.50ге жетпей калат. 1.45 болуп калса керек. Мына.
Görüңүздөр. Рабочий ат дегендер болсо. Ал мына минген жашы канча? 2 асы. Турба деп аттыңызбы эртеме? Турба. Мына негизи улагы жакшы деп атканса? Өтө мыкты. Казан улага өзү күлүкпү? Мына. Урат, ургандар да жакшы. Буттарын көрүп коюңуздар, урат экен. Бою канчага оркулат? 170ге жетмесе керек. Канча 1.60-тын үстү, а? 1.65 Айланасы, 1.65-тин айланасы экен мына. Жашы канча дедиңиз? 2 асы. Баасынчы? Баасы 400 миң сом турат. Негизи могул 75ке берем деген өкөнүн хазайыны 1. Номерди кандай эле? 0702 87 56 56. Мына алман аваздык экен, эки тең. Бир рабочий ат, бирөөсү улакка дейт. Мына. Көрүңүздөр. Азыр эми линктерди көрсөтөйүн. Болду мына. Артында негизи мына көрүңүздөр. Сорлары бөлүнүп турат экен. Казан улакка издегендер болсо, ат күлүктө жылкы деп жатат. Так, могу кунан экен, так. Бул атты азыр тарттым. Тартып коюм шеп YouTube'га. Түшө бер, уялып калдым дейсизби? Негизи баасы 150 миң сом сурады. Бою 1.64ке барат деген. Кече тарткам. Если номер керек болсо, байкебизге мен комментарийге жазсаңыздар, таап берем. Бул байкебиз өзү бир аз уялып жатат. Так, эми мону дагы кече сиздер сурагандай өспүрүм кириптир. Бул кашка жерде кашка болуп калат, же кандай? Күрөң кашка болуп калат экен, а? Жашы 2 жаш дедиңизби? Бою канча барат? 60-тын тегереги. Бою 1.60-тын тегереги. Пародасы кандай болуп калды? Россия. Баасычы? 250. Баасы 250 миң, где-то bir 3 миң доллардын тегереги болуп калат ондар. Так, номерди айтып бериңиз. 0700 610 610 615. 615. Мен айлантып да көрсөтүп коеюн. Кашкасы мондай узун кашка экен. Буттары азыр арт жагынан да көрсөтүп коеюн. Бою 1.60-тын тегереги. Жашы 2 жаш. Көрүңүздөр. Кече тайды тартып экенсиздер, тайдагы карап, тайларды да тартып берем. Өспүрүм тай десеңиздер, так, мону да бир байкебиз бул жака тарт чыкты. Негизи башы өйдө болгон. Жаныбардын жашы канча, шеп бул? Быйылгы 1 жаштардан да. 1 жаштардан, мына формасы. Форма жакшы экен, так. Баасын канча деп атасыз? Баасын 130 турат. Баасын 130 дейт. Бул англичанбы же полукровныйбы? Ошондой аралаш бул. Аралаш экен. А так өзү да местный эле жылкы? Жок. Привозной. Привозной экен дейсиз. Бою канчага барат жаныбардын? Бою 1.45. Бою 1.45, баасы 130 турат. Так, номерди айтып бериңиз. 702 0702 55 55 90 74. Болду мына. Арты, алдын бар жоон айлантып көрсөтөм. 1 жаштагы тай деди. Бою 1.45. Оны күнгө чалып калбай экен. Алыстан да сиздерге көрсөтөйүн. Себеп толук экран түшкөндө жылкы кандай экенин баары көрүнөт мына. Баасын көрүңүздөр. Ылыга жетелесеңиз, бул жакка кайтарып бир. Кече ушундай тай жазгандар болсо, мына кече жазгандар бар да, ошолорго тартып коеюн. Болду, көрүндү. Так, мына туугандар, өспүрүм сиздер үчүн ар бир бээ өспүрүмбү кандай болот издеп жакшыларын тарттым. Негизи жыл базарда көп. Мына бойлуу болгон, негизи асы да тикесин экен. Onun жашы канча дедиңиз? Кунанды. Жок, кунан 2 жаш. Бою канчага барат? 1.50ге жакын. 55 чыгат экен. 55ке барып калатпы? 55 чыгат. 55 чыгат деп, негизи 50нын жогору деп айтсаңыздар деле болчулайт мына. Баасын канча сурадыңыз? 130 миң бар. Баасы 130 миң буттары. Так, номерди айтып бериңиз. 0503 59 89 59 89 59, а? Бой 1.50ден жогору кунан. 2 жаш кунан экен.
Ya aka taydı qancha деп атасыз? Тайбы? Байталбы? Qancha сұрадыңыз? 155 отам. 155. Bundan байтал оқшайды? Августта екен бар. Bundan байтал іздегендер болса, мына августта 2 жаш болады дейді. Басын 155 мың сұрады. Мына. Так, бойы 155. Ошонун айланасы болуп калат. Бака номеріңіз бар, YouTube'га кірісіп қойын. Мында эле сатылабы? Болуптур. Негизи жакшы нерсе экен. Алдыңызбы шап? Жок. Канча деп атасыз? 65 дейт, эркек та экен. Жануар жакшы. 65 мың. 65 мың сұрап жатат. Бул жакта байкелер сода берип жатат окшойт. Qancha 58 berdiniz mi? Давай екіншіден қатыспайлы тапты. 100 сом түшіп бересің. 300 сом ұшып отам. Жоқ, 1000 сом түшіп бересің бе? Мен 300 сом ұшып 1000 сом түшіп бересің бе? Төбер арада. Разы ұсат. Ben kazan adamға bilmeni kazan. Бул жакта байкелер сода берип жаткан 58 берип жатыптыр. Сураган баасы 65 деген. Мына тайдын бою киде 1.40. Qaysi mod? Torun айтып атасыз 65 болор деп. Кунан ба? Кунан 2 жаш. 65 болор дейт мына. Qancha деп тайды? 70 мың сом, эркек тай. 1 жаштык тайлар. Так. Мо тай канча брадан? 70. Кунанбы? Кунан кен 70 мың сом чарба жылкыларына. Чарба жылкылар, так, мына да кунанбы же тайбы? Байка канча деп атасыз? Тай я, бул bir жаштык тай, 75 турап жатат, эркек тай. Бою 1.40. Көз өлчөм ошончо чыгып калат. Ол жерде да сода болуп жатат, сурап коюнчу. Я кайсыны? Канчага? 87 миңге байкелер сода берип жатыптыр. Мен азыр ылыйга түшүп алдым окшойт бул жагында. Сиздерге чоң көрүнүп каласыз. Негизи бою 1.50ге жакын. Бул беби экен же атпы? Атпы? Айгыр, а? 87 миң сода берип жатат. Негизи аталамыз сиздер ушундай эле баа болуп жатат. Сода бүттү 88 миң сомго рабочий ат жумушка. Негизи бизге ушундай аттар негизи жумушка 88-90 миң сомго ушундай ат алат экенсиздер да. Азыр 88 миң сомго содасы бүттү. Байкелер байтал канча болду бул? Айгыр экен. Канча болду байкел? 74 айгыр экен мына. 74 миңге. Бою где-то 1.50'дөн бир аз өтөт. 74 миңге сатылды. Байке YouTube'га киргизип коюмбу? Канча деп атасыз? 200. Жашы кандай? Болду 3 жаш, баасы 200 миң сом сурады. Бээлер да сизденби? Бээлер канчадан деп атасыз? Барым 500-ге да коюңуз. Барым 500. Бээлер канчадан? 100дөнбү же адан жогорубу? Канча бээлериңе? 150. Чоңу 150бі? Мына бээлер 150-120. Так, атты 200 миң сом турады. 3 жашар. Мына 3 жашар экен. Бээлер, могу чоңунсун 150 миң сом. Диги кичинекейин 120 турады мына, көрүңүздөр. Бир номер айтып коесузбу? Если чалып калса таап бересиз да? 0701 700 372. Бээлерди жана быштыны кызык болуп чалып калсаңыздар, азыркы номерге чалсаңыздар экөө бир эле экен почти. Кайкесиниктен. Биздеги
жумушка ылайык унам бар экен. Дос, канча дедиң? 80. Бою канчага барып калат? 1.50дөн өтөт, 1.50дөн өтүп калат, баасын 80 миң сом сурады. Негизи ушундайды негизи бизден карапайым адамдар көп алат. Ошого мен издеп жүрүп дагы тартам ушундай нерсени. Дос, номериң барбы? Киргизип коюн. 0701 830 107. Ары бир бастырып койчу дос. Бир көрүп койсундар. Эсли алып калса 80 миң сом кунан экен. 2 жаш кунан экен. Мына биздин алыс жактан көрүп жаткандар болсо, мына баасы 80 миң сом сурады. Сиздерди ора кылбай, туттарына көрсөтүп коюн. Телефондон экран тарсаңыздар жакындайт негизи. Экран кармап туруп жакындатып дагана так көрсөздөр болот туттарын. 2 жаш кунан экен. Бою мен точно эле айта алам, 1.50дөн бир аз өтөт, 1.55ке жетпейт бирок. Так, кечегиндеги сиздердин жазганыңыздар боюнча бар кулунду бей издесем, бул жакта бир кулунду бей турат, могул кара бей. Анан кийин тетиги баш жагында да бир кулунду бей турат. Азыр эки эле кулунду бейни көрүп жатам. Кандайсыз? Жакшысызбы? Мына кулунду бейни канча деп атат? Сурадыңызбы? Мына бей канча экен? Бей сизденби? Алынды дейсизби? Уже жаңы нокто түшүп калыптыр, сатылган. Негизи мен сиздерге айтып коеюн, мен баа базар тартып жүргөнгө кулунду бейлер көбүнчөсү 130-140 миң тегереги болуп жатат да. Ошончонун тегерегинде бою 1.55 бейлер кирип жатат. Бою 1.55 негизи жакшы бей алам дегендер болсо, ошо 130 миң, 135, 140 ошонун айланасында сатылып жатат көбүнчөсү. Мисалы моодон чоң бейлер ошондой баада сатылат. Могул именно азыр сурайын десем, эч кимиси жок экен, маалымат берейин десем. Öykü kança oldu şul? Kança oldu? Bağız kança satıldı bilbesleri? Bağız kança oldu? 120 ming oldu. 120 ming oldu. 120 ming oldu işte. Aka beleri sizden emesmi? Sizden emese? Ondan ошо баш жагында жана айтып жаткан эки кулунду бей бар экен. Буларды ошону сурайын десем жок экен дейси. Тартып киргизип коюн дедим эле. 150 сураса керек го дейм. Негизи бейлер чоң бей экен. Бейлердин хазайыны жок болуп жатат. Негизи кулундар эркек кулундар экен. Онда чоң бей. Базарда бир 2-3 эле бей түштүр. Азыр ана сатылганда сурайын десем, негизи кээ бир адамдар өзүңүздөр билесиздер, жооп берсем, жооп бербесем болуп, анан айтсам болуп, анан кээ биркиси баасын туура эмес айтып, ошондой да жаман көргөн адамдар көп болот базарда. Эми ар түрдүү кээ биркисин тартып атсаң, тартпачы, аралчы деп андайлар да аябай көп болот. Анан видеону пауза кылып, башка жагына кетип калам да. Сиздердин кызматыңыздар үчүн постоянно негизи жазган, айткан нерсеңиздерди тартам. Бул жакка базар азыр ортолоп калды. Саат 9 болуп калды окшойт. Же 8 болуп калды билбедим. Азыр мен негизи 7:30 тартып баштагам. Монда дагы бир кара ат келип калыптыр, ушунда жакын барып тартып берейин. Бүгүн базарда ушундайча негизи мына базарды анан жана айтып жаткан могу карат, негизи ээсини 400 миң сом сурады. Анан тартайын десем тартырбай койду. Тартпай эле койчу деп койду да. Базар тартыш деле негизи оңой эмес. Кээде аттар тээп жиберет, канча жолу тайлар аттар тепкени болду, бутту эми сынган жок, бирок чыгара тепкендер да болот кээдечи. Эми жанына барганда ар бир жылкынын сырын билбейбиз. Ар бир адам кээде мону жаман көрүп тартырбай коет, мындай карат. Мисалы тартайын десем тартырбады. Баасын 400 миң деп. Ар кандай гана случайлар болуп калат тугандар. Сиздер үчүн ушунчалык кызмат кылып, айтканыңыздарды мен аткарып келем. Сиздер мени колдоп, каналга катталып, видеого класс басып, ар бир чыгарган видеого класс басып, каналга катталып, поддержка кылып туруңуздар. Анан чет жактан көрүп жаткан Казакстан, Өзбекстандык биздин подписчиктер
Казакстанга $150 Кордай границадан өткөрүү жолу бар. Ал жерден сиздерге постоянно өтөт жана документ менен өтөт. Анан Өзбекстанга да ачылган. Азыр Өзбекстанга менин угушумча $150 өткөрүп жатышат. Кечегинде көрдүңүздөр, биздин подписчиктер келип Пирградный мал базардан жана Токмоктон жылкылар терип уже эме кылып кетишти. Соода кылып ал жака барып сатабыз деп ошондой кылып уже линия кылып алыштыр. Ошентип алсаңыздар да болот. Анан граница боюнча дагы сурайым десеңиздер, мен эмне маалымат билсем, личкага жазсаңыздар болот. Мына бизде Сокулук жылкы базары бүгүн ушундайча азыр сатылгандар болуп калса, мен видеонун асты жагына негизи кыска тарттагы сиздер үчүн коюп берем. Кийинки видеого чейин мына буюрса жолугушканча сак саламат болуңуздар.